Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин Түштүк Батыш ыкчам командачылыгынын командачысы болуп полковник Мукамбетов Руслан Мустафаевич дайындалды. Полковник Мукамбетов Руслан Мустафаевич 33 жылдан бери аскер кызматын аркалап, аскердик кызматка арнаган эмгек жолунда көптөгөн мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө жогорку аскердик билими менен күжүрмөн офицер катары бүгүнкү күнгө чейин жаш офицерлерди тарбиялап, куралдуу күчтөрүндө зор салымын кошуп келет. Буга ылайык полковник Руслан Мукамбетов 2021 жылдын 17 май күнү Ош гарнизонунда жалпы күч түзүмдөрүнүн башчылары менен таанышуу иретинде жыйын өткөрдү. Жыйынга мамлекеттик чек ара кызматынын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин курамындагы аскер комиссарлары, мекеме жетекчилери, Түштүк Батыш ыкчам командачылыгынын офицерлери, аскер бөлүктөрүнүн командирлери катышышты. Жыйында бир катар маселелер каралып, Баткен областындагы кыргыз-тажик чек арасындагы болуп өткөн окуядагы күч түзүмдөрүнүн ич-чара тыгыз байланышта аскердик коопсуздукту сактоону камсыздоо боюнча иш-чараларын пландоо, аларды тез аранын ичинде аткаруу зарыл экенин баса белгилеп өттү. Чек ара окуясынан кийин кыргыз элинин аскердик коопсуздугун сактоодо аткарыла турган талаптар көп экендиги айтылды. Ошондой эле аскер кызматкерлеринин жана аскер техникаларынын күжүрмөн даярдыгын жогорулатууну буйрук кылды. Ар бир аскер кызматкеринин кызматтык милдеттеринин толук кандуу аткарылуусун, кызматтык орундарга дайындоодо аскер адистеринин дыккат кароо, штаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу аскер кызматкерлери менен маектешүүлөрдү өткөрүүнү, өзгөчө күжүрмөн аскер адистерин даярдоодо окуу курстарынын сапатын жогорулатууну буйрук кылды. Ал эми аскер кызматкерлеринин тарбиялык абалы, моралдык психологиялык туруктуулугунун сакталышы боюнча ар күн маектешүүлөр өткөрүлүп, тамак аш, азык-түлүктөрдүн сакталуусу, сапаттары ар күнү көзөмөлгө алынсын. Ошондой эле кышкы мезгилге даярдык көрүү, жоокерлер казармаларынын жылуулугун камсыздоо маселелери азыртан чечүү талаптары коюлду. Жайкы окуу жылына болгон даярдыктарды жогорку деңгээлде уюштуруп, баяндоого буйрук берди. Жыйын соңунда берилген суроолорго жооп берип, өздүк курамга кызматтык ийгиликтерди каалады.